Кыргызстан таланттарга, өнөрлүү адамдарга бай өлкө. Күн сайын маданият, музыкадагы өнүгүп жаткан учуру. Албетте маданият жана музыканын эң мыкты, эң даңгыр жолун ээлеген заманбап поп музыкадагы өнүгүү жолунда десек болот. Саламатсызбы, ардактуу көрөрман, Башар Тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында сиздер менен бирге дал ошол поп музыканын эң популярдуу, эң мыкты өкүлдөрү менен тааныштырып, сиз менен бирге болмокчубуз. Андыктан сиз дагы Башар Тили долбоорунан эч кайда алыстабай, биз менен бирге болуңуз. Күндөн күнгө кыргыз поп музыкасы өнүгүүдө. Жаш ырчылар сапаттуу музыкаларды күн сайын өнүктүрүүдө. Ар бир күн, ар бир түн, ар согушу. Таркандын өрүнүнө жете элекпиз деңгээлине. Анан кийин бирок нерсе болсо дагы биз өзүбүздүн жерибизде Тарканбыз, эң негизгиси. Анан кийин жалпы ийгиликтер жөнүндө айта кетсем, эми Новая волнага баргам. Ал жактан ырдап, Кыргызстандын атынан ырдаган 2008-жылы жаңы толкун ошол Новая волна барып ырдап, ал жактан Кыргызстандын атын желегин желбиретип дегендей жакшы барып келдим. Эми Кудайга шүгүр, альхамдулилля деп айтам. Мен оюмча музыкага болгон сүйүү, мен оюмча ар бир музыкант, ар бир ырчыда жашаш керек. Ал эми баягы музыкалык баягы билими бар, бирок музыкага сүйүүсү жоктор да болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Башында чынын айтканда бул хобби болчу, бирок бара-бара бул эрезе, бул деңгээл деп айтпайм. Бара-бара бул көп 5 жылдан бери алек болуп, ушу менен акча табышы менен агарып көгөрүп аткандан кийин мен оюмча бул бүгүнкү күндө толук түрдө эле кесибим болуп калды. Бирок сенин менен эркен бирге болом деген үмүт менен азыр жашап келдим. Чын айтсам, чоң деле жаңылык киргизген жокпуз. Биз жаштар барыбыз жалып эле кичине мурунку форматтан башка форматка өткөрдүк болуш керек деп ойлойм. Жалгыз бир адам эч качан өткөргөн эмес, бирок өткөргөн адамдар бар. Бирок мен оюмча биздики жоң гана башка батыштан балким кичине окшоштуруп, ошого окшоштуруп жазганыбыз болбосо, мен оюмча жаңы стиль, жаңы жанр, жаңы нерсени биз дагы ойлоп таба элекпиз. Бирок мен ойлойм, кыргыз жаштар абдан таланттуу, Кудайым буйруса ойлоп да табышат. Гүлнара кыргыз поп музыкасынын канышасы катары эл тарабынан сый-урмат көрүүдө. Биз жаңы баштаган кезде кандай десем, эстраданын деңгээли өтө эле төмөн болчу. Ага көп нерсе себепкер. Анда жакшы кандай десем, эстрада жазган авторлор деле бирин-сирин болчу, композитор, сөз жазган акындар. Анан эң чоң бир кемчилдик бул техникалык жактан кемчилдиктер көп болду да. Мисалы эле ошол эле жакшы студия жок. Ошол бир студия бар болчу, Кыргыз телерадио компаниясында бир чоң ошо Ваныкин иштеген студия деп биз аябай сыймыктануу менен барып ошол жака жетип калсак, ошол сыймыктануу менен жасалчу элек. Бирок андан бери мына кандай деген өзгөрүүлөр болду да. Limon KG это является, так скажем, дочерним сайтом сайта Кипресс, крупного информационного агентства. Работает он уже практически 13 лет. Вот, за это время есть уже люди, с кем мы работаем, есть группа людей, которые именно на нас работают. Наверное, можно считать, что Limon KG он является один такой прародитель всех сайтов по шоу-бизнесу. Цель нашей работы – это дать больше информации о певцах, об артистах. Каждый день мы можем дать хотя бы одну-две новости точно про кыргызский шоу-бизнес, потому что для нашей страны это неплохой результат. За последние 2 года есть хороший скачок. Конечно, до мирового уровня нам еще далеко, но есть уже задатки, есть определенные артисты, которые держат планку хорошей музыки, качественной. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем наши артисты будут держаться в этой планке и стремиться только
лучшему. Көңүлүм солубат, кыялдар түбөнүп, кызыл күн батканда. Талант керек, албетте Кудай талант бериш керек. Ансыз мындай ырларда ырдалбайт, ырды дагы сезбейсиң, кылып аткан нерсеңди түшүнбөйсүң деп ойлойм. Дүйнөлүк мисалы кандай десем, деңгээлге жетиш абдан кыйын, анткени таланттуулар көп, ал жакта деген билим дагы керек. Мисалы биздин Кыргызстанда болбойбу, мисалы Казакстанда эң башында негизи талант керек да. Мисалы ошол нерсени түшүнгөндөн кийин өзүңө кызык болуп, эгерде билимди дагы алсаң, мен оюмча Барсайыз, көңүлүм бергитте. 3 жылдан бери чыгармачылык менен иштейм. Ошол 3 жылдын ичинде 2011-жылы Юрмалага барып келгенбиз. Латвия шаарында Юрмала деген конкурс болуп, ошол жака мен эмес, Айбек деген дос балам экөөбүз дуэт Бишкек болуп барып келгенбиз. Ал жака барганда, чыным айтсам, биздин деңгээлибиз салыштырыш абдан асман менен жерде экен, чындыкты айтканда. Албетте, бирок Кудайым буйруса, келечек биздин колубузда дегендей, келечек бизде дегендей, биз дагы Кудайым буйруса келечекте ушундай деңгээлдерге жеткизип, Кыргызстандын негизи культурасын көтөргөнгө аракет кылабыз го деп ойлойм да. Бул конкурста чыным айтсам, биз ушу дос балам экөөбүз дуэт Бишкек деп барганбыз. Ал жакта 4-орунду ээледик да, алдык. 16 мамлекет катышкан. Ушу биринчилерден Америка алып кетти, экинчини Украина, үчүнчүнү Россия, 4-чүнү биз алдык. Калгандары Армения, Азербайжан, Германия, Африка, дагы Латвия, көп эле мамлекеттер келишкен негизи. Ошолордун арасында 4-орунду ээледик. Мен оюмча бул Кыргызстанда чоң жетиштик деп ойлойм. Андыктан ал жакта мисалы көбүнчөсү 5-ке да кирбейт экен да. Бакыттын колунда, жарыгым жолунда. Мен өзүм негизи мындай жаңы нерсени каалап турам. Кыргызстан мен оюмча даяр боло элек деп ойлоп кетем кедеч. Балким биздин азыркы менталитетпи айта кетсем, кичинекей болобуз. Жаңы мындай тургуп, мындай кичине жөрмөлөп басканды үйрөнүп келатабыз деп ойлойм. Бардык алдыда го деп. Убакыт зымырындай учат экен алга, байкасаң өмүрдүн күчү кетет. Бул жашоодогу өзүмдүн ийгилигим катары дагы өзүмдүн ушул чыгармачылыктагы жолдо жүргөнүмдү так айта аламын. 8 жашыман баштап чоң сахнада улуу муун эжекелердин арасында ырдап жүргөнүмө абдан сыймыктанам. Ошол эле учурда жаш муун менен бардыгыбыз тең бирдей Кыргызстандын атын алыска желбиреткенге аракет кылуу аракетин көрүп жүрөбүз. Ошол эле учурда таланттуу адам болгондон кийин өзүмдү дизайнердик чөйрөдө дагы өзүмдү сынап иштеп жүргөн убагым, ошол эле сулуулук жаатында айтор негизи эле аял заты бардыгына жетишем десе, бардыгына жетишет экенсиң. Кыргыз шоу чыгармачылык чөйрөсү дагы абдан бир кайнап турган мезгили. Себеп дегенде биз бардык жанрда, бардык тараптан эч бир өлкөдөн артта калбастан бир кала алдыга умтулуу менен иштеп жаткан учурубуз. Бир туугандай жакын болуп алар эстен кетти. Быйыл ошол сахна үстүндө эмгектенип, ырдап, элге ырларын тартуулап жүргөнүмө 15 жылдын жүзү болуп турат. Ошондуктан юбилейлик жыл, жакшы концерттерге дайынданып жатам. Ушул аралык ичинде көптөгөн өлкөлөргө, ошол Америкадан баштап Швейцарияга чейин көп айтор, Россиядан баштап Бордош Казакстан бардык ошол тараптан чыгармачыл аркылуу бир четинен кыдырып дагы желегиңди желбиреп да келсең, бул сен үчүн өзүң үчүн чоң сыймык болуп эсептелинет экен. Балким экономика жагынан ал өлкөлөр алдыда болуш керек, бирок музыка жаатында эмес. Мен так айта аламын, ушул биздин музыкалык билимибиз Кыргызстанда бирдей. Биздин өсүп атканыбыз, азыркы угуп жаткан жаштардын музыкасы менен Европадагы жаштардын музыкасы дагы бирдей.
Мисалы үчүн көпчүлүк учурда бирин көрүп өзгөчө ырлар жарыялап ошол эле Евровидениени алсак, быйылкы жеңген ыр мурда бир 10 жыл мурун ырдалган ыр экен. Ошол эле убон, ошол эле аранжировка. То есть бара-бара ар түрдүү стиль, идеялар пайда болуп дегенде эле мен деле өзүм кичине да болсо кыргыз элине музыка жаатында өзүмдүн салымын кошутам. 5 жылга чейин кандай абалда? Мен жаңы багы ошо шоу бизнеске, ошо чыгармачылык жакка келишкенде абалы эми жакшы эле болчу. Ага чейин мен келишкен эмесмин, билбейт экенмин. Мен келишкенден бери эле жакшы, вроде багы эметип азыр, конечно, ар бир жылдан жылга өнүгүү өсүү болуп турат. Жакшы, Кудайга шүгүр, азыркы учурда ошо ырчыларыбыз чет эл жактарга чыгып, фестивалдарга Кыргызстандын желегин желбиретип, канчалаган биздин таланттуу инсандарыбыз барып, Кыргызстандын желегин көтөрүп келишет. Бул дагы чоң сыймык деп ойлоймун. Жакшы, аябай изденүүдө бардык азыркы жаш ырчылардын ошол изденип, багы ошол чыгармачылыгын өнүктүрүүгө аракеттери аябай чоң. Ошону көрүп абдан кубанасың, өзүңдүн колуңан кандай жардам келсе да, ошо бергенге аракеттенесиң да, ошо. С каждым годом шоу-бизнес процветает, и буквально года 3 назад было модно снимать клипы в горах, были старые покраски, были старые ракурсы, но сейчас уже появляются новые песни, так как сюжет, покраска клипа зависит от именно самой песни. Появляется много новых интересных песен, приходят новые идеи, что-то новое, мы ближе равняемся к зарубежной картинке, к зарубежному качеству. Ну и в принципе нам это удается. Многие наши работы проходили на международные конкурсы. Стараемся очень много времени уделять именно на подготовку клипа, именно на съемку и на монтаж, для того, чтобы получить картинку ближе к западной, и нам, в принципе, это удается. Кыргыз поп музыкасы таланттуу жана жаш ырчылар аркылуу жогорулап жаткан сапаттуу музыка жана жаңы стилдер менен жаңы идеялар жана жаңы техникалар аркылуу өнүгүүдө. Ырчылар Кыргызстандын атын эл аралык музыкалык жарыштарда жана фестивалдарда ийгиликтүү таанытышууда. Атактуу ырчылар жаш ырчыларды өстүрүүдө жана алардын карьерасын ар бир кадамында жардамчы болуп келишүүдө. Сулуу жана таланттуу инсандардын өлкөсү Кыргызстан поп музыка чөйрөсүндө өнүгүүсү менен Если сравнить клипы тех времен, которые были сняты в 90-х годах, Кыргызстан сделал большой шаг вперед. Появляется много исполнителей, много талантливых ребят, которые пишут хорошую музыку, которых любит народ. И именно для таких людей мы работаем, снимаем клипы. Многие наши работы популярны не только в Кыргызстане, но и за пределами нашей страны. Өчүрбө жаным суранам сенден Өзгөчө сага сезимим терең Түбөлүккө жашоом сен Анын болсо сени жүрөгүмө салдым Өмүрүмдүн артын көрөмүн сени. Мы хотим достичь зарубежной картинки, и поэтому мы не жалеем денег на качество, на аппаратуру, для того, чтобы развивать себя, Кыргызстан, зрителя. Ведь через клипы можно многое передать, для того, чтобы народ привыкал к другому качеству, к другой картинке, к другим исполнителям. Көңүлүм солуп кыялдар түгөнүп
жаңы идеялар жана техникалар менен тартылган жаңы клиптер Кыргызстандын поп музыкасы чөйрөсүндөгү өнүгүүнүн маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири катары кабыл алынып келет. Кыргыз ырчыларын клиптери коңшу өлкөлөрдөн тышкары түрк телеканалдарында да көрсөтүлүп келмекчи. Жомокко айланып, бакыттын байрагы желбирет асманда. Түгөндө күн сүйүп болсо гана сенин жолуңда. Өмүрдүн кызыл күнөтү бөлүгү солубай. Бакыттын колунда, жарыгын жолунда. Айланып ар бир күнүм тириликтин жомогуна. Карбадым колума бакыттын байрагы. Азаптар ортунда жомогунда. Кайгылар баспаган, көңүлдү муздаткан караңгы түндөрдү. Жаштыктын илеби толтурган бакытка жалынды дүйнөмдү. Куланым ар дайым бакыттын байрагы, арманым түгөндү. Ар күнү тагдырлар өзүмө тартуулайт бактылуу күндөрдү. Түгөндө көзүйүп болсо гана сенин жолуңда. Өмүрдүн кызыл күнөтү бөлүгүн солубай. Бакыттын колунда, жарыгын жолунда. Айланып ар бир күнүм тириликтин жомогуна. Карбадым колума бакыттын байрагы. Азаптар ортунда жомогунда. Азыр ырчы болом деп аттанып аткандар аябай көп. Ошол эле жаш ырчылар алардан кийинки чыгып аткан жашыраак ырчылардын көбүн тааныбай калат экен. Анткени саны аябай көп болуп, сапаты азыраак болуп атат да, ошол жагы эле болбосо. Бирок эл өзү кандай десем, электен өткөрүп, өзү тандап, жылдызын өзү эле чыгарып алат да. Ошол эле акыркы кезде могу жылт этип чыккан баягы ошол эле Мирбек Атабеков да, Ханекей деген ырчылар мындай жаркылдап чыгып атат. Аларды эл өзү эле тандап, өзү колдоо алып атат да. Тактай турчу, жаңырчы кубулчучу. Мисалы, мен чыгып келатканда мен ошол кыргыз эстрадасына, кыргыз эстрада музыкасына, ошол казынага өзүмдүн бир жакшы салымымды кошоюн, ошол эстраданы деңгээлин көтөрөйүн деген максат менен ырдап чыккам да, мисалы. Азыркылар болсо көбүнчөсү мен өзүмдү көрсөтөйүн деген максатта. Башат Тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында кыргыз заманбап поп музыкасы тууралуу сөз кылдык. Келерки аптага чейин мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта туруңуздар. А мен азыр барып ырдаганды үйрөнөйүн, балким менден дагы эң мыкты поп жылдыз чыгаттыр.